Ош, Сулайман тоо, анан да шаарды көркө бөлөгөн бак дарактар жашоонун ырын ырдап, дирилген бариктер эмненидир бизге билдирип да билдирбей акырын шуурап жаткандай. Чын эле шаар бүгүн күндүн жылуу табын бүтүндөй өзүнө сиңирип, өмүргө анан да көңүлгө өз калыбынан өзгөрбөй тымызын рахат тартуулоодо. Жазыраган аптаптуу жай айын ысыгы өзүн өзү батпаган жаштыктын жалын отот болуп, укмуштардын баарын жасап үйрөнгүсү келген өмүрдүн эң керемет очорундай сезилет. Өргөдөндү, зирекпей, көп билгим. Дүйнөңүздө келди сүйүү өстүргүм. Сиз дегенде ойго чөксө бирөөлөр, а мен сизди деңизиме чөктүрдүм. Эркин сүйдүм. Кечеби же азырбы, бөөт көрсөтүп эркелигим, назымды, башка жандар ыр жазышса сизге деп, а мен сиздин ырыңызда жазылдым. Бакытты арып, улам сайын кемип муң, ааламдагы алп арзууга кезиктим. Бөлөк кыздар сизге айтса бал сөзүн, сиздин сүйүшердиңизди мен уктум. Мен табылып, жакшылыктын өңүнөн, көзүңүздөн күн сыяктуу көрүнөм. Канчалары кире албаган кулпулуу орун алгам жан жүрөктүн төрүнөн. Ордолу Ош калаасында ыр жазууга дилгирленген улан кыздар абдан көп. Мына ушул таланттуу жаштардын арасында көпчүлүктүн купулуна толгон керемет ырларды жазып жүргөн Мээрим Эркинбек кызы бүгүн бизде мейманда. Эркинбек кызы Мээрим 2004-жылы 23 февралда Аксы районунун Кош Төбө айылында төрөлгөн. Учурда Ош мамлекеттик университетинин кыргыз филологиясы жана журналистика факультетинин 1-курсун аяктады. Оштогу таланттуу жаштардын башын бириктирген жигер чыгармачыл борборунун мүчөсү. Бош убактысынын көбүн китеп окууга жумшайт. Ата-энеси менен болгон учурлардын баарысын жашоосундагы эң бактылуу учур деп билет. Мен мезгилдин минип алып тулпарын, келет сизи түштө көрүп уктагым. Барган жерим сыйкыр үйү сүйүүнүн, махабаттын үнү болсун укканым. Айланабыз алп аскалар, көл, көктөм, көлдө аккуу, учуп конгон өрдөктөр. Кийгениңиз кызыл костюм, колдо гүл, а мен болсо аппак, узун көйнөкчөн. Эстен чыгып, оору, азап, дүйнө суук, эч сөзү жок жүрөк менен сүйлөшүп, бакыт карай жетелейсиз сиз мени. 1-2 деп жеңилбейин үйрөтүп, анан сахна, элдер түркүн улуттан, аруу асман, күн да, ай бар, булут, кар, биз жактырган спектакль ойнолот. Мен чамасы анын атын унуткам. Андан ары 4 бөлмөлүү үй ичин, шаңга бөлөйт шыңгыр күлкү, күмүшүн, мага жаккан ырлар чыгат салчактан. Мунун баары биз таанышкан күн үчүн. Көгүн кирип, күндү булут жашырды. Аалам болсо аңкый тарзуу атырлуу. Китебимди окуп кирем шыбырап, сиз акырын тараганда чачымды. Түндө биздей кыялдарга тойбогон, түгөнбөсүн, түк бүтөрбөй койгон оң. Түбөлүккө түшпөй ошол жомокко, түштөн кайра күз жашоодо ойгоном. Пендатуунун баарынын жүрөгүндө катылган аяр эздик сезимдер болот. Бирок анын баарын ак баракка түшүрүү абдан эле машакат нерсе. Албетте, аны үчүн жараткан тарабынан берилген талант керек. Жаркытып түнү жаңайды, жактырдым жаш бир агайды. Жараткан жолдон чыгарбай, жакшылык берчи жарайбы? Жылдыздар жанып сүйдешти, жүрөктү арзуу сүйлөттү. Байырлап агай дил төрүн, бакытты кайра үйрөттү. Сен келген мүнөт сүртүмдөн, сезимге жаным түртүлгөн, санааны кууган мендеги, садага кетем күлкүңдөн. Атыңды аттап калемим, ашыгың болдум адемин, байлады мени жиби жок, бакыран көзүң, карегиң. Кызыктай адат тапкамын, көз кыры түшсө башканын, өзөктү өрттөп кызганыч өрөпкүп кетет жаш жаным. Армандан азыр айрылгам, аруу бир күнгө кайрылгам, сабагың бүтсө сабалап, агайлап чыгам алдыңдан.
түшүнбөй жүргөн кез десең, түштө да сага кездешем, тоссомго бир күн утурлап, жумуштан келген кез десең. Ыр жазып анан күн деле, угулат шаңдуу үн деле, махабат берген агай деп мактанып өтөм дүйнөгө. Агайын сүйгөн аруу деп айтылып өтөм. Мээримдин сүйүү жөнүндө жазылган ырларын тыңшап отуруп, тим эле жүрөк жийип, сүйүү менен жашаган өмүр ушунчалык ырахат экенин сезесиң. Сен болуп дарттагы жандарман, мен жактан өзүңө бал барган, мээримим, үмүтүм, сыйым да, сезимим бүт сага арналган. Жашасам дилиңди төрөтө, жаралар биз үчүн бөлөкө, ашыгым, сураныч бир гана, арзуума түшпөсүн көлөкө. Сактадым капамды сыр кылып, гүл менен капталган сырты бүт. Ыр жазган дептерим мейличи, ишеним калбасын жыртылып. Көңүлдө акпай эч музагым, тоскоолдун баардыгын бузалы. Жоготуу коркунуч андыктан, каалабайм аранын узагын. Кел дагы эркеңди биремде, бүт баарын айттырбай билемде. Мен сени бербеймин башкага, сен дагы мени түк жибербе. Атасаң жаным деп, багым деп, алыска жоголсун бар илдет. Жашайлы жарыгым түбөлүк, сүйүүнүн барлыгын далилдеп. Жашайлы түбөлүк экөөбүз, жарыктын барлыгын далилдеп. Мээрим сүйүүдөн өксүбөй чоңойгон кыз үчүн анын жазган ырлары муң кайгыны эч өзүнө жолотпой, өмүрдү ушунчалык сүйүп жашоо керек экенин айтып деп баяндай алат. Мен сени мен жүргөн мекен деп, мезгилим, таңым деп, кечем деп, жүрөм чын, сен дагы мендеги үмүттүн түндүгүн бекемде. Жаным бар жаныңа талпынган, туур болор туйлаган барчынга, сен менен чырмалып тагдырым, сен менен өлчөнөт баркымда. Күн сайын артылып суктануу, өзүңсүн, өзөктөн чыккан ыр. Адал бол, себеби сезимди ишеним түзөт деп укканмын. Болбосун сүйүүдө эч күнөө, мен дагы антыма бек жүрөм. Көп кыял көйлөт жеринен, көлөкө салганда шек күмөн. Ким билет тагдырдын болжолун. Баарыбыз жолоочу жолдогу, биз чогуу сурайлы Кудайдан бакытты, бүлөнү ордолуу. Биз чогуу тилейли болгону. Ата-эненин мээрими, ата-эненин сүйүүсү качан болбосун, кай жерде болбосун адам баласын бакытка бөлөп, бир өмүргө жакшылыкка жетелейт. Мен кичинекейимден байкасам бардык эле чөйрөмдөгү адамдар колдоптур. Алгач эле ата-энем аябай колдошту, шарт түзүштү. Андан кийин көп мындай орусча айтканда этап деп коет го. Этаптан өткөн сайын мугалимдерди мындай өздөрү келе берди да, кандайдыр үлгү берип, ошондой адамдар аябай көп болду. Атап айта кетсем, азыр Нарсулуу Гургубаева эжеден аябай багыт алам. Андан тышкары мугалимдерим кыргыз филологиясындагы, Жигер чыгармачыл жаштар борбору, Өрнөк Башаты чыгармачыл жаштар борбору аябай көп таасир эткен. Ошол жактагы устаттарым, агайларым, эжекелерим. Китепти көп окуган адам кыйынчылыктарды оңой эле жеңет. Кимде ким китепти көп барактаган болсо, мүдөө максаттарына мүдүрүлбөй жетери турган кеп. Жалаң адабий китептерди окуйм. Азыркы учурдагы мотивациялык китептерди такыр окуйм. Ошол мурдагы жазуучулардын, азыркы жазуучулардын чыгармаларын салыштырып окуганды аябай жакшы көрөм. Атап айта кетсем, азыркы кара сөздүн чебери Самсак Станалиевдин китептерин аябай жакшы көрөм. Аябай мындай сөздү талдап жазат. Анан Кожогелди Култегиндин ыр китептерин, ошол Нарсулуу эженин ырларын, андан тышкары
баягы Айтматов, Осмонов деген классиктерибизди көбүрөөк окуп турам. Мээримди тарбиялаган ата эне анын мыкты билим алуусу үчүн колунан келген шарттын баарын түзүп берүү менен бирге жазган ырларын барактап окуп, дагы да жакшы ыр жазууга мээримди ар дайым шыктантып келишет. Ушундай керемет ырларды жазган акын кыз менен баарлашып, астейдил сырдашуу албетте жагымдуу. Мындай негизи бардык эле адамдын жашоосунда балалык өзүнчө бир өзгөчө орунга ээ болот го. Менин жашоомдогу балалыгым жомоктогудай өткөн десем жаңылышпайм. Себеби үйдө жалгыз кыз болдум. Агам, эжем такыр болгон жок да. Анан баардык көңүл мага каратылды. Ата энем ушунчалык колдоп, кубаттап, ишенебиз сага, буйруса сенден чоң адам чыгышы керек, баардык милдет сага тагылган, буйруса сенин келечегиң алдыда, сени укмуштуудай сонун күндөр күтөт деп ар бир күнүндөн ушундай кулагыма куюп, жүрөгүмө түнөтүп койгон үчүн азыркы жашоомду ушунчалык жаркыратып жашаганга аракет кылам да. Күнүгө ойгонуп атып, менде ата энемдин ишеними бар, менде үмүтү бар. Демек мен ушундай жашашым керек, ушул өткөн күнүм менен ата энеме мактана алышым керек деген бир мотивация менен ойгонуп, ошондой мындай өзүмө дем берип жашайм. Мунун баардыгына менин ата энем себепкер, атам себепкер. Каяка барсам, атамдын атын оозумдан түшүрбөйм. Ага ушунчалык таазим этем, ушунчалык өзгөчө адам. Баягы бардык эле адамдын атасы өзүнө жакшы, бирок менин атам өзгөчө дейм да мен. Алладан кийин кече берим, жан ата жан жүрөгүм. Санамдын күч кубат демесиң, сүрөнсүң тирегим. Ата, билем сиз эфирди көрөсүз. Мен сизди ушунчалык катуу жакшы көрөм, ушунчалык жанынан өтө жогору жакшы көрөм. Сиз берген тарбияңыз үчүн, жашоо үчүн, ишеним үчүн, баардыгы үчүн рахмат. Сиз чындап өзгөчө адамсыз. Сизге башым жерге тийгиче өмүр бою таазим этип өтөм. Менин атам, эң жакшы адам. Былтыр эле республикалык сынактан баш байгени уттум, 20 000 сом ушул ыр жазуу боюнча. Анан аны Аксы райондук административдик бир мекемеси тарабынан тапшырылып атпайбы? Ата менен чогуу бардык да. Мектептердин баардык директорлордун чогулушу болгон, ошол жакта аким өзү тапшырды. Анан атам мени алып барды, бирок кире алган жок да, баягы мага сыйлык тапшырылган жергечи. Мен карап атам да, баягы адамдардын арасынан атам болсо, атама ыраазычылык билдирип коеюн деп, бирок атам жок. Анан сыртта күтүп отуруптур. Неге кирген жоксуз десем, эгерде мага сөз берилип калса, сен сүйлөбөйсең, мен ыйлап болчумун сүйүнгөндөн деп атпайбы? Атам ушундай адам. Мээрим жогорку окуу жайдын эми гана биринчи курсун аяктады. Бирок жазган ырлары кыйла такшалып калган акындардын ырларынан кем эмес. Албетте адам кандай ийгилик жаратпасын, анын деңгээлин көтөрүп, ийгиликке жетелечүү окуган китептери, анан өзү тандаган чөйрөсүнүн таасири чоң мааниге ээ. Быйылкы окуу жылында аябай тез өттү, аябай сонун өттү. Жаңы жашоо, жаңы багыт, жаңы чөйрөлөр. Үйдөн чыкпаган кичинекей кыз үчүн быйылкы жыл өтө сонун болду. Ийгиликтүү аяктадым десем болот. Ыраазычылык каталдым ошол эле ата энеме. Сезимдерди сүйлөткөн, сезим менен сүйлөшкөн бул калем кагаз кармаган акын калкынын элден өзгөчөлөнгөн зор бактысы. Пенде аттуунун баары сүйөт, баары делбиреп, ички сезимдерин төгүлүп айткысы келет. Бирок ага да мына ушундай талант, Кудай берген шык керек. Октябрда бул жака кошулдум жигерге. Жигердин өзгөчөлүгү аябай ошол ынтымактуулугу, бири-бирин сүрөгөн, ушундай чындап эле жигердүү жаштардын топтолгон бир ордосу десем болот да. Ал жактан мага эң көп негиздөөчүсү Улукбек Омокеев аябай таасир берет. Анан эгерде китеп жыйнак чыгарып калсам, баш сөзүн ошол агайга жаздыргым келет. Билгенге сөз менен иштөө абдан машакаттуу эмгек.
Ырлар эргүү келгенде жазылганы менен аны кадалып отуруп кайра оңдоого туура келген учурлар болот. Ырды шыр эле жазып кайра ага көз жүгүртпөй таштап коюу бул акын болом деген адам үчүн абдан эле жат көрүнүш. Бир сөз менен айтканда, ырларын баладай аспеттеп багып карагандар гана эл кадырлап эл баалаган мыкты акын боло алат. Негизи сезимдер жазылат го, негизи лирикада элечи. Бирок ал ырларымды алар меники эле болгондуктан коомго көп алып чыга бербейм да. Бир мезгил келет, биз Мээрим Эркинбек кызынын кыздар поэзиясында өз ордун тапкан учурларын көрүп көзүбүз кубанат, көңүлүбүз сүйүнөт. Албетте, ал учур алыс эмес. Чаң көчөдө бир кыз көрдүм, балапан. Гүлдүү көйнөк, чачтарында бантиги, бир колунда кызыл мончок, биринде жүгөрүдөн куурчак кармап бактылуу. Көйнөгүндөй гүлдөп азыр өмүрү, көпөлөгү канаттары талбаган, мотурайган колу менен жылытып, мезгилдин да жылоосунан кармаган. Ушул жолдо, ушул кыздын жанында менден дагы наристери кыз калды. Ошондогу жомоктордо я бүгүн, ошондогу кыялдарым кыскарды. Мезгил анда ак жибегин желпинтип, ар мүнөтүм оюн шаңга оролгон, колго илинбей анын баары капыстан чачтан түшкөн бантигимдей жоголгон. Коркуп жүргөм таягынан апамдын, түк түшүнбөй турмуштагы жаза не, топурактан тамак жасап колум кир, ажанды үйнөн акак таштай таза эле. Таажылуу кыз мендей бүгүн, менден ак, ойлогонун жасаганды оң билет. Ушул жерде андан дагы из калып, алдалда түркүн белес жол жүрөт.